Чикагонун асман тиреген бийик имараттарынын биринде бүгүн Кыргызстандын соода маданий көргөзмөсү ачылып жатат. Ал жака жүздөгөн биздин мекендештерибиз келген. Эң кызыгы, Америкада биринчи жолу болуп жаткан бул соода маданий көргөзмөсүн Кыргызстан 80 мамлекеттин ичинен утуп алган. Анда сиздер менен биргеликте бүгүн биз дал ошол көргөзмөгө баш багабыз. Mine Association was held, and I'm a writer, a big supporter. Exchange market here to show the leadership. Good afternoon, everyone. Так, ушул выставкага биз, по-моему, 4,5 же 5 ай кетирдик. 20дан ашык киши иштедик. И буюрса ушунун эң негизги максаты, ошо биздин Чикагодо эң көп кыргыз жашайт. Биздин культурабыз, биздин маданиятыбызды американдык кишилерге могу жакта көрсөтүп, биздин тарыхыбызды айтып берип, биздин тамак аштан ос тийгизип, биздин кийим кечелерди алып келип, кийдирип дегендей, ошо биз Кыргызстан боюнча бүт баары информацияны могу жакта келип, түшүнүп бериш үчүн эң главный максаты. Биринчи жолу болуп жатат мындай. Ооба, биринчи жолу не только Чикагода, биринчи жолу СШАда болду, биринчи жолу АКШда болду. Ушунчалык чоң бизге арналган выставка. Буюрса биринчи жолу ачып бердик. Жылдан жылы ошону улантып кетерсек аябай жакшы болот эле. Риа системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Риа системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк, чексиз которуулар. Бардыгы иштерин, жумуштарын таштап келишкен. Айталы алардын ичинде Шайыргүл апабыз болсо кыргыз кийимдерин дисплейсин көргөзөт. Ошондой эле бүгүнкү тигилип турган бози тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул бози болсо Алайдан келди. Атайын биздин мекендештер кыргыз балдары ушул проектиде утуп алышыптыр. 80 өлкөнүн ичинен соода борборун могуреки даунтаундукут ушул жерде. Бул боз үйдү Алайдан алдырып келишти. Кыргыздын накта боз үйү кийистен жасалган. Мунун баары эми өзүңөр билесиңер да, боз үйдүн баардык жасалгасы менен кошо келиптир. Ошондой эле Кыргызстандагы биздин ишкерлерди колдоо максатында могуреки кол өнөрчүлүк менен иштеген айымдарды колдоо максатында сонун шырдактар, сонун кийимдер баарын ала келген экен. Кыялдан сатылып аткан кыргыздын оюнчуктары ар кайсындай көрөсүңөр го азыр. Ошо колдоо максатында ушундай бир сонун күн өтүп атат. Чикагода абдан элдин баары сүйүнүп атабыз. Бул чоң майрам биз үчүн. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Сегодняшнее мероприятие мы узнали через социальные сети, через Кыргыз комьюнити. Сами мы из Кыргызстана пришли сегодня поностальгировать о нашей стране, потому что вдалеке от страны очень сильно скучаешь по родине. Пришли всей семьей, с детьми, с мужем. Как тебя зовут? Самир. Как головной убор называется? Колпак. Молодец. Под очень большим впечатлением, очень классная организация, очень много людей, очень много наших соотечественников. Большая благодарность всем организаторам.
Навамед медициналык борборуна кош келиңиздер. Бир нече тилде сүйлөйбүз, 2 багытта кызмат көрсөтөбүз. Дартты аныктоо, дарылоо жана гинекологиялык бардык дарылануу текшерүүлөр көрүнүү үчүн сайтка кирип, телефон чалыңыз. Навамед тажрыйбалуу доктурлар менен ден соолугуңузга кам көрүңүз. Kalıptır 80'inin içinin. Mına tarixta birinci jolu Kırgızstan Chicago'nun tak ortasına geldi tuğandar. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардга терең ыраазычылык билдиребиз.